Көтөлбөгөн жолугушуу. Ала тоо аскалуу чокларын алда кайдан көрсөтүп, түндүк тарапта жатса да, береги батыш тарапта жаткан Кашкар дарыясынан башка тоодон аккан майда суулар Кашкарга агып жетпейт. Ошондуктан суугарыла турган эгин, айрыкча шалы ушул Кашкар дарыясынын эки тарабына эгилет. Бирок Кашкардын доотайы тарабынан эл камы үчүн эч кандай чара көрүлбөгөндүктөн суусу мол канал жок. Бар болгону чоң-чоң байлар, соодагерлер өздөрүнө энчилүү жерлерине каздырган өстөндөрү, бир-эки кулак суу аккан арыктары гана бар. Мындай өстөн жана арыктар бул арага эгин айдагандардын баардыгында эмес, кандайчадыр себептер менен төркүм эгин, өңгөчө шалы менен жүгөрү жакшы чыга турган сууга жакын жерлер байларда. Аларга катарлаш суудан алысыраак эгин айдагандын бир катар алдуусу арык чаап, калгандары арык чапкандарга кошулуп чаап суу алышса да, көпчүлүк дыйкандар ошол арык ээлерине арык үчүн, суу үчүн акы төлөшүп, анан суу алышат. Жер ак топурактуу, шордоктуу, каткалаң болгондуктан дыйкандар бул жерден суугарбай, эгин алып жан багуу өтө кыйын. Ушул себептен улам жакшыраак жери, суугара турган суусу жок дыйкандардын баардыгы ар кайсыл байларга чааракер же малай. Самсахун сол колун батыш түндүккө карай сунуп, палдын кырларын жаап, өскөн шалылуу көк талаада иштеп жүргөн көп адамдарды көрсөтөт. Ма Мин Жун деген Кытай байынын малайлары. Ай, ушунчалык көп жерге шал айдаткан аябагандай чоң бай экен го, деп мурун мындай шалы айдаган көп жерди көрбөгөн Каныбек аябай таң калды. Чоң бай, дыйканчылык жагынан Кашкарда мындан өтөр бай жок. Шалынын түбүндө дайыма суу болот дешет го. Ооба, шалы суунун ичинде туруп бышат. Тетик адамдар суу кечип жүрүп иштешет экен да. Дайыма суунун ичинде жүрүп иштөө өтө оор да. Бирок иштин оорлугуна жараша акыны көп алышат эмеспи? Кайдагы көп акы? Деп Самсахун Каныбекке кылчайып карады да, ошентип куурап жүрүп, тапкандары өз курсактары да тойбойт. Анда ал байга иштебей, өздөрүнчө дыйканчылык кылбайбы? Каныбегим ай, баласың да баласың. Дыйканчылыктын жайын билбейсиң, деп Самсахун унчукпай калды да, айлай турган жер болбосо кантишет, деп кошумчалады. Кантип жер жок. Мындан ары талаанын эмне үчүн айдашпайт, деп Каныбек чыгыш түндүк тараптагы мунарыктап жаткан куу талага карай оң колун шилтеди. Суу гана, деди Самсахун Каныбекти түшүнбөй жатканына капалангандай үнүн катуураак чыгарды. Каныбек Самсахундун капаланганын сезип унчукпады. Суу гана деген сөздөн улам Каныбектин көз алдына алай элестеди. Алайдын сансыз айткан өсүмдүктөрү көзүнө көрүнүп, кокту сайын аккан тунук булактарынын шарылдаганы кулагына угулгансыды. Кирекечтердин катарлата айдаткан жүктүү аттарын, чубата жетилеген төөлөрүн, алардын жүгүн, төөлөрдүн башындагы чачы тагылып, ар түстө кооз жасалгаланган ноктолорун, өңгөчө төөлөрдүн мойнундагы төркүмүн чыгарып шыңгыралаган ар түрдүү коңгуроолорун көрүп калуу балдар үчүн гана эмес, чоңдор үчүн да өтө кызыктуу көрүнүш боло турган. Ошондуктан кирекечтер иштеп жүргөн элдин жебин айылдын жанынан өтүп баратканда бала дебей, чоң дебей, аба жарып кербенчилерге караша турган. Айдаган ат, жетелеген төөсүнөн башка кайгысы жок. Бай берген тамакты жеп, шаардан шаарды, элден элди кыдырышат. Эчен сонун жерлерди көрүшөт. Жыргал ушулардыкы, дешип, балдар гана эмес, кайбир чоң кишилер дагы береги кербенчилердин көрүнүшүнө көп кызыгыша турган. Тоолуу жерге баратасың, деген Айбадактын камкордугу менен берген эски чүпүрөктөрдү жаман өтүгүнө калың оронуп кийгендиктен Каныбектин буту ысып кетти. Ал өтүгүн чечип, Самсахундун канжыгасына байлап койду да, сол жагындагы шал айдаган жерди айландыра карады. Шалы четиндеги как суудо сайда саны жок боз үйлөр, чөп алачыктар, жер кепелери турат. Шал отоп жүргөндөрдүн кийими түркүм, көрүнүштөрү сур, эптеп күн өткөрүүнүн амалын кылышкансып,
кыймылдары жансыз. Каныбек Кашкардан чыккандан бери эки жактан жүгүрүшүп келип, көздөрүн жайнатыша жолдун эки тарабына тура калышып, кербенчилерди караган балдардын далайын көргөн. Ал балдардын эч кимиси Каныбекти таңдандырган эмес, бирок аны таң калтырган алды жактагы эки бала. Ал эки бала көйнөктөрүн чечип алышып, булгалаша кимдир бирөөнү шашылыш чакырышкандай кыйкырыша, шалы отогондор арасынан чыгып, кербендер өтүүчү жолго карай жүгүрүп келатышат. Бирөөнү чакырып жатышат го, деп ойлоду да Каныбек алды жагын карады. Жолдон туура өтүп бараткан же буларга каршы, болбосо ары карата кетип бараткан киши көрүнбөдү. Самсахун анда-санда каалгый үргүлөп, тору качарды кез-кези моюнга чаап коюп, жакындай бергенде теги эки бала жолдун боюна тура калышты да шашыла көйнөктөрүн кийишти. Бири өңү кубактай, көзү кууш, кашы эки чык-чыгына карай созулган сулууча Кытай бала, экинчиси сулууча келген кара тору кыргыз бала сыяктуу. Самсахунду сөөмөй менен көрсөтө, теги Кытай бала жолдошуна кытайчалап сөз айткандай болду. Берки бала башын ийкеди да эки колун бооруна ала «Салом алейкум» деди да эмнегедир таңдангандай деп үнүн каттуу чыгара 2-3 аттап токтой «Самсахун аке!» Үргүлөп келаткан Самсахун көзүн ачып, саламды алига алып балага кароого буямасы келе электе «Алым!» деп Каныбек бардык үнү менен кыйкыра Самсахундун артынан ыргып түшүп, алымга карай жүгүрдү. «Каныбек!» Эки өспүрүм бирине карай бири атырыла келип кучакташып калды. Кара топу, кара ыштан, көктөн көйнөк кийген эки баланын кимдер экендигин Самсахун дароо ажырата албады. Ал тору качырдын оозун кекейте тартып, аң-таң болуу менен көздөрүн ушалай балдарга карады. Анын артынан тору ала зат атты жетелеп келаткан Ошурахун да таңданып тура калды. «Жүр, атам менен энеме тигине!» деп алым өтө кубанычтуулук менен колун арт жакта калган алачыкка карай сунду. Каныбек эч сөз айтпастан чымын куюн болуп алачыкка карай жөнөгөндө, алым менен Кытай балада анын артынан зымыралашты. «Бала болду. Каныбек качты!» деп Ошурахун айтканда, «Ой-ай, Каныбек!» деп Самсахун кыйкыра анын артынан жөнөдү. Самсахун алынын бардыгынча теминип, жоон саптуу камчысы менен тарсылдатып чапса да, тору качыр сөлпүлдөп, желүүдөн башка каттуу жүрбөдү. Ошурахундан окуянын жайын сурашса, арттагы жүргүнчүлөр да Каныбекти караша токтоп калышты. «Каныбек качтыбы?» дешип, улам келип, токтогон жүргүнчүлөр биринен бири сурашат. «Качса качкан чыгар. Самсахун кимди кайтарат эле?» деп биришке нааразычылыгын билдиргендей, Орузахун чолок камчысы менен атынын жалын акырын-акырын чапкылап койду. «Бизге эмне? Самсахун эмне болсо ошол болсун» деп Азимахун кимгедир таарынгандай көңүлсүз сүйлөдү. Кожоюндары нааразы болуп тургандыктан «Жүргүлө, Каныбекти кармашалы, Самсахунга жардам беришели» деп аткечтер менен төөкечтер айтышпады. Бардыгы карап турушат. Ак матадан көйнөк, көк ала жолдуу матадан ыштан кийип, багалегин тизеден жогору түргөн, башындагы эски калпагынын артын түрө кийип, очоктун жанында турган карып, анда-санда ата деп алыстан кыйкыра жүгүрүп келаткан алымдын үнүнө таңдана карап турду. Очоктогу отту үйлөп, тамыза албай жаткан Күлүкан башын көтөрүп, кербенчилерди көрөмүн деп шашкан алым. Эмне шашыла кыйкырып келатат? Билбейм. Дагы бир чоочун бала келатат. Кербенчилердин бардыгы токтоп калышты. Берегинде бир атчаны токтоп кыйкырып келет деп карып келаткандарды жай гана утурлай басты. «Кокус бизди тааныган бирөөлөр чыга калдыбы?» деген чочулоо да карыптын оюнда жок эмес эле. «Ой-ай, киши берки баланы карма» деген Самсахундун кыйкырыгы карып менен Күлүканга даана болду. «Алды айланайын-ай, кандайча качкан бала болду экен?» деп бардыгер күчү менен жүгүрүп келаткан Каныбекке боор ачып, анын артынан кууп келаткан кишини жек көрө, Күлүкан да ордунан туруп илгери басты. «Карбаке, Күлүкан жеңе!» деп жүгүрүп келаткан Каныбек араң-араң айтты. «Кудай айланайын, Каныбегимдин үнүбейм» деп Күлүкан айтканда, «О, кагылайын Каныбек» деп карып сүйүнгөнүнө чыдабай кыйкырып жиберди.
Мени тыңдалайын қакенім, деп Күліқан бақыра ыйлап, Қаныбекке қарай құчағын жая жүгірді. Түрді азап тартып, мұңду болғандар, арғасыз күндерді өткөріп, 3 жылдан бері көрішпей сағынышқандар, бірін-бірі құчақтап өпкүліші, өлгөнү терилеп, өчкөн оту тамғандай, сүйінбөгөндөрдүн ыйлашып, даг жиберишти. Айланайын Қаныбек, көзгө көрүнчү ол адам болып, қайдан чыга калдың деп, карып күлүмсүрөй, көзүнүн жашын көйнөгүнүн этеги менен сүрттү. Сөз сурабай коя турчу деп, Күліқан Қаныбекти дагы кайталай өпкүлөп, олтура калып, Қаныбекти жаш баланча алдына олтургузуп, бооруна кысты. Кербендерди карайлы десек эле, Самсахун аке, мен ага салам айтсам, Қаныбек кыйкырып жиберди, деп бактылуу эрдиги менен жоголуп кеткен Қаныбекти зорго таап келгендей болуп, алым күлүңдөп, ентиге сүйлөдү. Кокус бирөө таанып калса же Түлкүбек менен Атабектердин көзүнө чалынып калсак, шорубуз кайнайт, дешип коркушкандыктан жолдон өткөн адамдарга жакындап карашпай, айрыкча улуу чат тараптан келаткан адамдарга Карып менен Күлүкан эмес, алым да жакын барбай турган. Бала болду, Қаныбек качты, деп айткан Ошуракундун сөзүнөн каттуу чочуп, төркүм жаман ойлорду ойлой, Торгачырдын кашаңдыгын сөгүн, бардыгер күчү менен теминип камчылана, Қаныбектен эки көзүн айырбай, токтолоп келаткан Самсахун келип тура калды да, «Жүр!» деди Қаныбекте ачуулангандай кыйкыра. «Салом алейкум, Самсахун дос. Саламат жүрөсүңбү? Бир жолу ачууңду мага кый, досум», деди Карып. Самсахун Карыптын саламын алыг албады. Мурдагы түнү чала уктап, түндө приказчиктерине катташып жүрүп, такыр уктабай, уйкуга деңгемас болуп калган Самсахун жана үргүлөп келатканда бирөө сыйкырлап койгондой сезди. Мына буларды өңүндө эмес, түшүндө көрүп турган сыяктанды. «Бизди тааныбай турасыңбы же тааныңыз келбей турабы?» деп Күлүкан Қаныбекти алдынан тургуза, өзү да тура калды. Күлүкан менен Карыпты Самсахун эми көрүп тааныды. Ал Торгачырдан ыргып түшүп, эч сөз айтпай кучагын жая Карып Күлүкан менен көрүшүп, алымдын маңдайынан өп, анын жанындагы Кытай бала менен амандашкандай, ага башын ийкеп, оң колун көкүрөгүнө кысып койду да, жол менен илгерилеп кете бергиле деген сеп, башындагы эски кундуз тебетейин тиги жерде токтоп турган жүргүнчүлөргө карай булгалады. Самсахундун тебетей булгалашы менен жөнөп калган жүргүнчүлөрдү көрүп, Карып мыйыгынан жылмая Самсахунга карады да, досум, мартабан көтөрүлүп, кербенчилерге башчы болгонсуң го?» Самсахун унчукпай гана жылмайып койду. Күлүкандын очогундагы от алоолоп, ардан бери жуурулган чоймо камыр казандагы пахта майына түшүп, кайнап, 10 жашар Кытай кыздын жардамы менен куймак нандар чуңкур кара табакка түшүп жатты. «Бул балдар кимдики?» деди Қаныбек Кытай балдарды алымга көрсөтүп. «Бул менин өзүңдөй досум, Ли», деди да, алым Қаныбекти Лиге тааныштыргандай, кытайчалап сүйлөгөндө Ли эки алаканын бириктире күлүңдөп, тизесин кичине бүгө селт этип койду. «Тиги энеме жардамдашып жүргөн кыз, ушул Дойсундун карындашы, Сан, тетиги олтургандар ушулардын атасы менен энеси», деп алым 20 кадамдай алыстыкта, жер үйдүн оозунда, ушул тарапты караша сүйлөшүп олтурушкан сулууча келген аял менен кичинекей гана сакалы менен муруту бар, жашы 50дөн ашып калган, өңү өтө эле кер сары тарткан кишини көрсөттү. «Иш ошондой болду, Самсахун досум. Атабектен качып чыгып, мында келип, өзүмчө иштешип, жаман болгон жок. Курсак тоюп, ийим бүтөлө баштады. Баягы бүк түшүргөн чагымдан да кутулдум. Бир гана жаман иш, баягы өзүң көргөн эки кичинекей балабыз безгек болуп жүрүп, өткөн күздө каза тапты», деди Карып өлгөн балдарын муңгангандай көзүн жашылдантып. Самсахун эч сөз айтпастан чөктүшө калды да, үнүн чыгарбай, бир топко оозун көбүрөтүп, Карыптын өлгөн балдарына Куран окуганын билдиргендей бата кылганда, бардыгы бата кылышты. «Карып аке, Сүйүмкан эжем кайда кеткен?» деп Қаныбек келип Карыптын сол тизесине таянып олтурду.
Kağılıp keteyinім. Süyümkan ejеңи естеп сыйлағаның үшін сені Құдай өзі сыйлап, көрген қордық, тартқан азабыңан құтқарғысы бардыр, деп қарып Қаныбектен маңдайынан өп, bir топқо башынан сылап тұрды да, Süyümkan ejеңи өткен күзді күйеуге бергенбіз да. Күйеуге бергенде да тоқолдыққа бергенбіз. Анын күңдөші көптен бері уыр екен. Быйыл жазда қаза тапты. Азыр Süyümkan ejең bir үйгө өзі Анын бактысына жана биздин бактыбызга жездең мейримдүү, эпчил, жакшы жигит болуп чыкты. Анда абдан жакшы болуптур. Бактың бар экен, карып, деп Самсахун чын ниети менен билдиргендей кулуңдап койду. Рас, бактыбыз бар экен, Самсахун досум. Эгер Süyümkandын күйөөсү болбосо, ич үйгө тамагы жок качып чыккан мендей байкуш ушинтип отурабы. Süyümkandын калыңына 10 кой, 1 музоолуу уй, 1 бээ, 2 тай алып, тайдын бирин сатып керек кылганбыз. Калган малыбыз Süyümkandын колунда. Мындан 1 ай мурун күйөөсү экөө келип кетишти. Көчүрүп кетели деп келишкен экен, күзгө чейин токтоп калдык деп карып Каныбекти кысып койду. Токтой эле көчүп кетип, өзүңөрчө тиричилик кылганыңыз жакшы эмеспи? Деди Каныбек. Анын бул суроосу көптөн бери көңүлүндө жүргөнү турган. Бирөөгө кул же малай болбой, өзүнчө иштесе, ким болсо да бактылуу жашачудай сезиле турган. Каныбектин бул кыялын карып, өз керт башы менен азыр далилдеп отурган жокпу? Малай болуп, кул катар иштебей. Атабектен качып чыгаар замат эле карып, акем байып, кийимдери бүтөлүп, малдуу болуп калган. Эми өзүнчө иштесе дагы сонун болот эмеспи деп Каныбек ойлонуп турганда. Токтой эле эми көчүп кете бериңиз. Карып, тетиги жер үйдүн алдында олтурган аял менен эркекти көздөй эгин шилтей. Ал экөө алымдын досу, Ли Чандын атасы. Ата энеси, мен улуу чаттан качып келгенде, алардын мага көп пайдасы тийген. Кышкысын шаарга барып, жазында мында келип иштейт экен. Бирок оорулуу болуп ишке жарабай калды. 4 му жери бар эле. Экөөнү оокат үчүн сатып жиберди. Калган 2 мусуна экөөбүз шалайдыганбыз. Мен тиги 2 катын 3 баланы ээрчитип алып, Ма Минжун байдын шалысында иштеп, эртели кеч 2 му жердеги шалыбызды каралайбыз. Күзгө чейин токтоп калышымдын себеби тетиги азаматтын мага кылган жакшылыгына жакшылык кылуу. Шалынын башыкчылыгына жетип, анан Süyümkandын үстүнө көчүп баруу. Мунум жаман эмес го, Самсахун дос, деп карып өз оюн адамгерчиликтүү ойлогондугуна мактангандай Самсахунга карап жылмайып койду. Сонун акыл, адамгерчилик, деп Самсахун башын ийкеди. Анда ошондой кылыңыз, бирок шалыны алар замат көчүп кетиңиз. Макул десеңиз, Süyümkan эжеми күйөөсү менен ээрчитип алып, алайга барыңыз. Мен алайда болом, алай жердин бейиш эмеспи, сонун жер. Эгер өзүбүз чогулушсак, мында да сонун жан сактоого болот. Баса, Карыбаке, айтыңызчы, Түлкүбектер жайлоого чыгып кеттиби же улуу чаттабы? Эгер жайлоого чыгып кетпесе, энеме учураша кетүү жөнүндө Самсахун акем убада берди деп Каныбек өтө кубанычтуулук менен айтты да, эгер энеме жолуксам, алайга келе бер дейм. Кокус мен энеме жолуга албай калсам, энеми жолдон качыра барыңыз, бирок энеме кантип жолугар экенсиз? Сизди билип калышса, чоң чатак чыгат. Баса, Süyümkan эжемин күйөөсү бар эмеспи? Аны эч ким тааныбайт. Ошол барып гана энеме сырды айтып, алып келе берсе оңой болот. Анан көк сууга барганда чоң атамды табабыз. Мүмкүн чоң атамы силерден мурда өзүм табармын. Билесизби? Анан биз канча үйлүү кишилер болобуз. Баса, сиз уктуңузбу? Чор тамандар качып кетишиптир. Алар сөзсүз алайга барышты. Алардын баардыгы тааныш. Мына, баарыбыз чогулабыз. Жездеми же сизди бек кылып алабыз, деп Каныбек үнүн каттуу чыгарып, шаңкылдай күлгөндө, анын үстүнө кошулуп казан аяк шаңгырап, палдагы шаллар желдеп эмес, Каныбектин үнүнөн ыргалгансыды. Каныбектин мындай оюн биринчи угуп, анын чексиз кубанычын биринчи көрүп олтурган Карып аябай таңданды. Анын айткан сөзүнө кубанычында
кандайдыр бир жылуулук бардыгын карып сезди. Каныбек кайда, эмне үчүн баратканын самсакундан жаңы кыскача уккандыктан жана колунан келери жок болгондуктан карып Каныбектин ысыган боюн муздатып, таттуу кыялдарын талкалабоо үчүн анын оюна каршы айта турган бир катар ойлорун айтпастан гана: "Мунуң абдан жакшы кеңеш, айланайын Каныбек. Эже жездең менен сөзсүз акылдашам", деди да карып Күлүкандын колунан каймак салынган табакты алып, самсакун менен Каныбектин алдына койду. Күлүкан эки чара чөйчөккө куюлган куурма чайды самсакун менен Каныбекке суна: "Ичкиле, дагы куюп берем". Өтө кубанычтуулугунанбы же мындай ардактап жасалган куймакты өмүрүндө биринчи ирет жеп олтургандыктанбы, болбосо Күлүканды ажардай, карыпты сансыздай көрүп, алардын өнтөлөп берген тамагын сагынгандыктанбы, айтоор Каныбек куймакты бурдай сугунууда. Анын ар жагында Алым, Ли, Сан үчөөнү алып, Күлүмкан куймакты өздөрүнчө жеп олтурушат. Мурунку сүйлөшүүлөр ары бери жүргөн кыймылдар токтоп, ар ким өзүнчө камырып, таттуу куймактын ширеси татууда. Жанагы ысыган күн серүүн тартып, күн ала булут боло баштагандыктан, аптаптап жашынган чиркейлердин арааны жүрүп, куймак жеп олтургандардын кулак түбүнө зыңылдап ырдап, тастайып көрүнгөн эттерге коно калышып, упузун тумшуктарын кадап, шөмүрөйгөн купкуу курсактарын торсойто кызылга айландыра башташты. Алымдын анда санда кашынганы болбосо, башкалары чиркейди такыр тоого тушпагандай. Каныбектин айласы кете баштады. Мындай чиркейди анын биринчи ирет жолуктурушу болгондуктан, ал үчүн бир баракет башталгансыды. Ал биресе чиркей зың эткен тарапка колун шилтесе, биресе чиркей коно калган жерин алаканы менен шак эттире бир коюп, кээде кычышкан жерин жанынын бардыгынча тырмалайт. Тек анын бети, колу кычышып, бүткөн бою дуулдап, эти дүүлүгө баштады. "Чиркей жаман экен", деп Каныбек жылмая карыпка карады. "Абдан жаман. Бирок жаман болбогондо кантебиз? Жокчулук жоодон бетер артыңдан кубалап жүрсө, айлаганча", деп карып токтой калды. "Ошондуктан биз иштеп жүргөндө алачыкта калган эки бөбөгүңдү ушул чиркейлер талап, алар тырманып олтуруп кызыл көшкө айланып, анан ооруп өлүп калбадыбы?" деп айтайын дегендей боло түштү да: "Бетиңи тырмай бербе, жаман болот. Биз көнүп калдык", деп кошумчалады. "Жүргүнчүлөр конолголу жерден өтүп кетишпесин. Биз аттаналы. Курсакты мыктап тойгоздук. Каныбегим да чиркейге чыдабай кетти", деп самсакун ордунан турду. Каныбек карыптын колун кармай туруп, аны мында тургандардан четтете: "Карыбаке, алайга сөзсүз келиңиз. Энеми жолдон ала барыңыз. Алайга ал жалгыз бара албайт эмеспи?" деп Каныбек карып менен коштошкондой, энеси жөнүндө жалынгандай шап этип карыптын мойнуна асылып, анын сакалынын алдынан өпкүлөй баштады. Коркунучтуу түн. Кийинки бөлүмдөрдө